Казакстан президенти өлкөнүн эң эски медиа каражаттарынын бири Казинформ эл аралык маалымат агенттигинин 105 жылдык мааракеси менен куттуктады. Касым-Жомарт Токаев Казинформдун ата мекендик тарыхтын жылнамасындагы реформаларды алдыга жылдыруудагы жана Казакстандын чет өлкөлөрдөгү имиджин калыптандыруудагы өзгөчө ролун белгиледи. Мааракеге карата агенттиктин чоң медиа жолунун этаптарына арналган даректүү тасма жана китептин бет ачаары болду. Нам очень важно было показать. Бизге бул трансформацияны, бул бүткүл тарыхый жолду көрсөтүү абдан маанилүү болду. Анткени Казинформдун жолу бул негизинен Казакстандын жолу. Бүгүн биз Казинформду президенттин телерадио комплексине кирип кеңейтип жатканына таптакыр башкача кырынан көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө бул дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү менен меморандумдарды түзүп, кабарчыларды дагы дүйнө жүзү боюнча иштеген эң ири эл аралык агенттик. Работают также по всему миру. Казинформ заманбаптык менен тең тайлашып келет. Алардын жарыялары жөн гана текст жана кадрлар эмес. Бул видео материалдар, инфографика, социалдык тармактарда активдүү берүүлөр, дүйнө жүзүндөгү окурмандар казак тилинде, анын ичинде латын тамгаларында, орус, англис, кытай жана өзбек тилдеринде ыкчам жаңылыктарды реалдуу убакытта алышат. Күн сайын Казинформдун сайты миңдеген актуалдуу өз материалдары менен толукталып турат. Агенттиктин кеңири кабарчылык тармагы өлкөнүн бардык аймактарын камтыйт. Ошондой эле чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдү да камтыйт. В составе Казинформа и всегда, и раньше, и сейчас работают журналисты информации. Казинформдун курамында мурда да, азыр да өлкөдөгү эң мыкты журналист кабарчылар иштешет. Анткени биздин кабарчылар маалыматты иштете билет. Башкача айтканда, факт-чекинг менен алектене алышат. Анткени Казинформ дайыма эң негизги тууралуу ишенимдүү маалымат берет. Биз сенсациянын артынан кубайбыз, биз чоң ылдамдыктын артынан кубайбыз. Биз дайыма тактык жана чындык үчүн турабыз. Бул Казинформ үчүн эң негизги критерий. Это самый главный критерий для Казинформа.